Кийинки конкурсантыбыз Амина Шаршекеева, жашы 10 жашта, Чүй облусунун Сокулук районунда туулган. Ат башы мектеп лицейинде 4-классында окуйт, репертуарында 15-тен ашык күбү бар, маданий иш-чараларына активдүү катышуучусумун деп жазган экен анкетасында. Устаты Марина Айдаралиева. Бүгүн биздин калыстар тобуна көйрөңгү жана жаш кербес аттуу күйлөрдү аткарып берет экен. Амина, биздин студияга кош келиптирсең. Алгач кайсы күн аткарабыз? Биринчи мен Карамолдо Орозовдун жаш кербес күнүн айт. Баштадык. Азаматсың Амина. Аминанын аткаруусунда жаш кербес болду. Кандай бааладыңыздар? Амина аябай жакшы ойноду. Салмак менен дагы чоңойсо бул күнү аябай дагы өзүнүн деңгээлине жеткире ойнойт деген үмүтүм бар. Жакшы экен, аябай аракетчил, таза, баары бир кантсе дагы Шубиндин окуучусу болгондуктан көрүнүп турат. Аябай устатына да рахмат Эжекеге. Аябай аракеттентип Эжеке өзү окуучулардын баарын ушундай тарбиялаган Эжеке. Ошол Эжекесине дагы ыраазычылык билгизебиз. Дагы көп жетти Азамат. Закир байке. Сонун аткардың. Кийинки күндө аткара бер, анан экөөнү Азыр болсо Аминанын аткаруусунда Айдаралы атабыздын Көйрөңгү аттуу чыгармасы болот, Баштадык.
Азаматсың, Амина. Бал үчүн сиздерге сөз кезегин берейин. Сөз жок. Амина аябай таланттуу, аябагандай мыкты черттен жакшы кыз экенсиң. Дагы эми эмгектенет да дагы үстүнөн иштейт, күйлөрүңдүн баарын. Аябай таза жакшы черттиң. Бир аз аягында күн жанып кетти, комузуңдун күүсү. Закир байке, сиз сүйлөсөңүз, анан баасын коелук. Мен кыскачараак эле сүйлөйүн. Бүгүн катышуучулар да көп экен. Көрөнгүн абдан мыкты, жогорку деңгээлде аткардың. Көрөнгүн 10 деген баал койдум. Жаш кербести алдагы мыкты черттиң, сон черттиң болгону көрөнгүгө 1 балл жетпей калды да. 9 жаш кербеске, анан 10 деген көрөнгүгө койдум. Буросу жанып кеткен ал эч нерсе эмес, эң башкысы аткарууң мыкты деңгээлде болду. Азамат, ийгилик бар болду.